Кандайсыздар достор? Азыр 8 декабрда боло турган онлайн регистрация боюнча бир аз кыскачараак түшүндүрмө айта кетем. Унутпай угуп алыңыздар. Эң биринчиден сиздерге эмне керек болот? Если сиздердин телефонуңуздарда Migrant KG приложениясы жок боло турган болсо, Play Marketке кирип, ошол Migrant KG приложениясын көчүрүп алышыңыздар керек. Экинчиден, ошол Migrant KGге 8 күнү түшкү саат 12:00 регистрация ачылганда ошол жактан кирип анан регистрация кылып баштайсыңар. Регистрация кылып башташ үчүн сиздерге кандай документтер керек болот? Биринчиден, заграничный паспорт. Бул өзүңүздөрдүн чет өлкөгө чыга турган загран паспорт болот. Загран паспорттун баягы түгөнүп кала турчу срогу хотя бы 2027-28 болуш керек достор. 26-жылы бүтүп кала турган загран паспорт болсо болбойт. Анткени 26-жылы апрель айынан баштап жумушка орноштуруп башташат экен бул Хопс оператору. Жана экинчиден, ошол загран паспорттагы ат кандай болуп турган болсо, электронный поштаңыздар кудум ошондой болуш керек экен. Точно ошондой болуп, бүт бирдей болуп туруш керек экен достор. Мисалы, Ташмат болсо, электронный поштаңыздардагы Ташмат деген сыяктуу да. Пример кылып айтып атам. Жана ошондой эле регистрация 8 күнү ачканда, ошол Migrant KGден жана ошондой эле официальный өзүнүн Хопстун сайтынан, ушул жактардан регистрация кылсаңыздар болот достор. Бул жакта точно жазылбаптыр, канча адам жумушка регистрациядан өтөт, канча адам жумушка жөнөтүлөт деп точный немеси количество жазылбаптыр. Болгону ошол аял кишилер тапшырса жакшыраак деген сыяктуу нерселер жазыптыр достор. Заявка толтуруп аткан адамдарга айта кетмекчимин, жакшы карап, шашпай, ойлонуп, анан заявкаңарды толтуруңуздар. А то азыр шашып ушуп ката толтуруп салып, анан жооп да келбей калат достор. Ошондуктан эч шашпай заявканы толтуруп атканда ар бир суроону окуп, ошого түшүнүп, анан жоопторду жазышыңыздар керек достор. Ошол баарыңыздарга ийгилик.